Иман боюнча тема өтө чоң. Бүтпөс тема бул. Өлгөнгө чейин сүйлөй турган тема. Ошон үчүн иншалла бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Бирок азыр айтып кое турган нерсем пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кыска нуска айтканда ал-иман ас-сабр ва-самаха. Сабырдуулук жана кечиримдүүлүк. Кайсы аялда сабырдуулук жана кечиримдүүлүк болсо, ал бактылуу. Кайсы үйдө болсо, ал нурлуу үй. Кайсы үй бүлөдө болсо, ал эч качан ажырашпайт. Кайсы достордо болсо, эч качан капалашпайт. Сабырдуулук, имандуулук деп койду. Бир жерде айтты: "Ида сарратка хасанатук ва саатка сайятук фа анта муъмин." Пайгамбарыбыздан сурады да: "Мал иман? Иман эмне, я Расулаллах?" Алланын элчиси айтып коюңузчу. Айтып коюңузчу. Пайгамбарыбыз айтты: "Качан сенин жакшы иштериң кубандырып турса, жаман иштериң сени кыжалат кылып турса, жүрөгүңдө иман бар экен." Мынакей. Буга токтосо көп. Аллага иман келтирүү, экинчи периштелерине иман келтирүү. Урматтуу энеже карындаштар, сиздер жалгыз эмессиздер. Үйдө жалгыз идиш жууп атсаңыз, өзүңүзгө айтыңыз: "Менин жанымда эки периште бар" деңиз. Алар жазып атат. Түндөсү да, күндүзү да сизден ажырабайт. Базарда да, көчөдө да сизден ажырабайт. Коомчулукта дагы, жалгыз отурганда дагы бул сизден ажырабайт. Бир гана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Периштелер кирамин катибин я'ламуна ма таф'алун." Бул сыйлуу периштелер. Сыйлуу периштелер. Сиздин амалыңызды жазганга буйрулган периштелер. Эртеге кыямат күнү сиздин амалдарыңызга жазганына күбөлүк бере турган периштелер. Булар сизден ажырабайт. Эки учурдан башка: ажатканада жана төшөк маселесинде. Ошондуктан фа акримухум вастахюхум деген өкүм келген. Бул эки периштени урматтуу эне эже карындаштар сыйлагыла. Уялгыла. Ушу эки периштеден уялгыла. Сиз интернет көрүп атасыз го, телефонду ачыпчы. Жалгыз көрбөй эле турасыз, үчөөңүздөр көрүп атасыздар. Эки периштеңиз бар жаныңызда. Сиз жалгыз эмессиз. Эмнени көрүп атасыз? Алла менен. Ал периштелер жазып атат. Эмнени көргөндү жазып атат, эмнени укканды жазып атат, эмнени сүйлөгөндү жазып атат, кайсы жака басканды жазып атат. Бир адам базарда иштейт, таразадан алдап атат, сүйлөбөй эле колу менен алдап атат. Бул жазылып атат. Жазылып атат. Сүйлөбөй эле уурулукка басып баратат, путу менен жазылып атат. Сабакка келгенде жазылат, уурулукка барганда жазылат. Бул путтун амалы. Адамдын денесинен чыккан амалдардын баардыгын периштелер жазат. Тилдик эле эмес, албетте тилдик өтө көп, баарынан көп, бирок баардык мүчөлөрдөн чыккан амалдарды жазат. Периштелерге иман келтирүү күн сайын бизге керек. Иманды бекемдейли. Мен жалгыз эмесмин дейли. Учурунда айтып коюңуз: "Периштелер жазып атасыңарбы?" деп койгула. Жакында туруп айтып койгула. "Ла илаха иллаллах" деңиз, "Периште жазып атасыңбы?" деп коюң. "Алхамдулилла" деңиз, "Жазып атасыңбы?" деп коюң. "Аллаху акбар" деп коюңуз, "Жазып атасыңбы?" деп коюң. Бирөө сизди ушактап келсе, ошого сөз кайтарайын дедиңиз да, сабыр кылдыңыз дагы, ачууңузду жуттуңуз, периштеге айтыңыз: "Жаздыңбы?" деп коюңуз. Мына, "Мен ушактаган жокмун, жазып атасыңбы?" деп коюң. "Мен мына таарат алдым, жаздыңбы?" деңиз. "Сажда кылдым, дуа кылдым, жазып атасыңбы?" деп коюң. Иманды бекемдейли. Иманды бекемдейли. Биз жалгыз эмеспиз ааламда. Бизге көрүнбөгөн жиндер толтура, периштелер толтура, бизге көрүнбөгөн махлуктар толтура. Демек, иман Аллага, периштелерге, анын китептерине, акыркысы Кур'анга. Сиздин жашооңуз түндөсү да, күндүзү дагы Кур'ан менен. Аз болсо да ачыңыз. Акыркы жолу Кур'анды качан ачтыңыз? Акыркы жолу Кур'анды жөнөкөй окуу, алхамдулилла, кээ бир энелер бар, 10 жылдан бери Кур'ан окуп атат. Алла разы болсун. 15 жылдан бери Кур'ан окуп, Алла разы болсун. Бирок өкүнүчтүүсү, ошого ой жүргүзбөй окуп атат. Мен айтпаймын, Кур'анды окусаңыз, ой жүргүзбөй окусаңыз сооп болбойт деп. Сооп болот. Бирок ой жүргүзүп окуй турган болсоңуз, чыныгы Кур'андын акысын берген болосуз. Акысын берген болосуз. Кур'анга тадаббур кылып окуган, тадаббур деп коет мунучу. Лиятадаббару аятихи. Алла айткан: "Валакад яссарнал Кур'ана лидикр, фахал мин муддакир, фа'табиру я улил абсар." Кур'ан акылдууларга, ой жүргүзгөндөр барбы?
La'allakum taqilun, la'allakum tadakkarun. Kur'anda qancha жерде келет. Ой жүргүзгүлө, акыл чалкагыла, ойлонгула, тadabbur кылгыла, пикир кылгыла. Kur'anda эмне деп атат? Демек, Фатиха сүрөнүн маанисин билесизби? Ихластын маанисин билесизби? Намаз окуп атканыңызда тилиңиз арабча, мээңизде, жүрөгүңүздө кыргызчасы туюлуп туруш керек да. Мына ошондо намаз, Kur'an башкача болот анда. Кайсы сүрөнү? Кул аузу бираббил фалак окуп атасыз, кул аузу бираббин нас окуп атасыз. Ушун маанилерин билесизби? 10 жылдан бери намаз окуйсуз, Kur'an окуйсуз. Эгерде маанисин билбесек, анда ойлонойлу. Мен бүгүнкү чакырыгым ушул. Kur'anды биринчиден туура окугандан кийин токтотпостон, Kur'андын маанилерине, котормосуна ой жүргүзүп, тафсирлерине ой жүргүзүп, эмне деп атат деп. Мынакей туугандар. Ошон үчүн иншалла аракет кылайлы. Бул Kur'анга иман келтирүү, пайгамбарларына иман келтирүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сизге бизге үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Ой урматтуу энелер, байлар, кембагалдар. Силерге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан чырайлуу үлгү бар, өрнөк бар, мисал бар. Силер пайгамбарыбызга окшошкула, башканы унуткула. Ким эмне кылып атат, батыш эмне кылып атат, чыгыш эмне кылып атат, Америка, Орус, Кытай эмне кылып атат. Таштаңыз мунун бардыгын. Кыргызстанда эмне болуп атат? Сизге алар үлгү эмес. Бүткүл ааламдын мээрими болуп келген улуу зат үлгү. Ошого карап түздөнүңүз. Анын сүннөтүн аткарыңыз. Жатаарда, турганда, жуунганда, тамак аш жасаганда, үйдө, көчөдө, базарда 24 саат эрте менен кечинде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бир кадам таштабаңыз пайгамбарыбыздын сүннөтүн аныктамайынча. Тамакты кандай жеген, качан жеген, кантип жеген, эмнени жеген тактаңыз. Кийимди кайсы кийимди кийген? Аялдарга кайсы кийим? Аялдарга кайсы кийим? Кандай кийим? Өңү кандай? Түсү кандай? Калыңдыгы кандай? Кайсы жер жабыш керек? Кайерде уруксат? Бу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын тарабынан таза жашоонун жолдомосун алып келип атпайбы? Бүгүнкү сиздер менен болгон биздин маегибиз, сабагыбыз азыр биринчи бул Бу ушу менен эле дин ушу менен эле чектелет бүтөт деген мааниде эмес. Бирок биз биринчи өзүбүздөн баштайлы, оңолууну өзүбүздөн баштайлы. Тазалыкты өзүбүздөн баштайлы, таквалыкты өзүбүздөн баштайлы. Берешендүүлүктү өзүбүздөн баштайлы. Күнөөдөн сактангандыкты өзүбүздөн баштайлы. Кур'ан менен байланыш, Аллахнын зикри менен алек өзүбүздөн баштайлы. Мынакей Кур'анга иман келтирүү, пайгамбарыбызга иман келтирүү, тагдырга иман келтирүү, бардык нерсе, жамандыгы да, жакшылыгы да Алла Тааладан. Эң маанилүүсү туугандар, Жабраил периште келгенде пайгамбарыбыздан сураганда пайгамбар ушуга жооп берип атат. Кайсы экен? Биринчиден мынакей Аллага, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга, тагдырга, жамандык, жакшылык тагдырдан деп. Акыркысы кыямат күнгө. Өлгөндөн кийин тирилебиз. Бүгүн өлгөндөн кийин тирилебиз деген сөз күн темасынан чыгарып коюшту. Кайсы жерге барсаңыз, каерде болсоңуз, туган биз ар бир сөзүбүздө өлгөндөн кийин тирилүү деген болсун. Энелер, мына кабырда жаткандар тирилет, жердин үстүндөгүлөр өлөт. Баарыбыз кыямат күнү баарыбыз тирилебиз. Бекем ишеним болсун. Мен тирилем деп жашаңыз. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашаңыз. Балдарыңызга, кыздарыңызга айтыңыз. Өлгөндөн кийин баарыбыз тирилебиз. Алланын алдына барабыз, кылган амалыбыздын эсеп китебин беребиз деп айтыңыз. Мынакей иман. Андан кийинки токтой турган болсом, канитат, Аллага баш ийген чынчыл аялдар дейт. Сөзүндө, амалында, ниетинде чынчыл аялдар. Мынакей. Тилибизден бир дагы жалган сөз чыкпасын. Мына ушул аял, чынчыл аялдар. Алла Тааланын буйруктары бар. Чын сүйлөгүлө, чынчылдар менен бирге болгула. Сабыр кылуучу аялдар. Күнөө кылбай сабыр кылыңыз. Сабыр кылыңыз. Кээде адам жакшылык менен жамандык эришип жүрөт экен. Кээде кыжалатчылык болот. Сабыр кылыңыз. Жакшы ибадаттарды кылганга сабырдуулук, күнөөлөрдү таштаганга сабырдуулук. Сабырдын өзү мааниси нафсини тартуу, нафсини кармоо, бекем тутуу, жакшы амалдарга бекем тутуу, жаман амалдардан сактап бекем тутуу.
келип кала турган болсо сыноого, Алла Таалага чыдап коюу, Алладан коркуп жашайлы түндөсү дагы күндүзү дагы. Эми садака вал мутасаддикат. Урматтуу эне эже карындаштар, пайгамбарыбыз сиздерге, сиздердин жамаатыңыздарга өзгөчө кайрылган, Миражга чыгып келген, барып келип 5 тозокту көргөндөн кийин келип пайгамбарыбыз я маашаран ниса тасаддакна айткан, эй аялдардын жамааты, силер садака берип тургула, ва аксирнал истигфар, күнөөлөрдү истигфарды көбөйткүлө деген. Эмне үчүн дегенде, дозоктон көбүн көрдүм деген. Ошондо дагы энелерибиздин бирөөсү сурады, о Алланын элчиси, эмне үчүн мындай дегенде айтты. Себеби силер көп лаан куфр, мындайча айтканда көп каргайт экенсиңер, жана көп шүгүрсүздүк кылат экенсиңер. О урматтуу энелер, эжелер карындаштар, пайгамбарлар дагы энелер төрөгөн. Алхамдулилля, мен апам дагы бар. Кудайга шүгүр, алхамдулилля, өмүрүнө береке берсин. Биз баарыбызды ошо эне төрөгөн. Бирок аял затына тиешелүү шариятта айтып коюш керек. Каргаганды токтоткула. Каргаганды токтоткула. Ошонун ордуна зикирди алып келгиле. Тилди зикирге көндүргүлө. Лукман Хаким уулуна насаат айткан, балам, сен тилиңди адаттандыргын зикирге деген. Каргаганга, жалганга сүйлөгөнгө эмес. Тил сөз сүйлөш керек. Ошондо зикир кылыңыз. Зарыл сөз болбосо сүйлөбөңүз, таптакыр сүйлөбөңүз. Бул сиздин бактыңыз, ийгилигиңиз, кутулууңуз. Адам баласы сүйлөгөнгө өкүнөт, сүйлөбөй койгонго өкүнбөйт. Эртеге кыямат күнү амалыңыздан жаман иштерди эң көп жаздырган тил болот. Жакшы иштерди эң көп жаздырган жүрөк болот деген. Унутпаңыз. Жаман иштериңди жаздырган дене мүчөлөрүнөн эң көп тилдин орду, тил жаздырат. Ал эми жакшы иштерден эң көп жаздырган амал дептериңизге жүрөк болот. Жүрөгүңүздөгү ниетиңиз, жакшы каалооңуз бардыгына. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз айтып атат, садака берип тургула. Айша энебизге айтканда, я Айша, пайгамбарыбыз айтат Айша энебизге, иттакиннар валау бишикки тамратин. Айша, өзүңдү дозоктун отунан куткаргын. Bir kurmanın sınığınçalık bolsun sadaka verip dozoktun otundan kutkargın degen. Ve illem tecidi fa bi kelimetin tayyiba. Eğer de Ayşe anda bir kurmanın sınığınçalık da sadaka vergenge tappasan nerseni. Anda jakşı söz aytıp sadaka kılıp özüңdü dozoktun otundan kutkargın. Gebir rivayatlarda Peygamber şu sözdele erkeklerge dağı aytkan. Vattakunnar walau bi shiqqi tamratin ve illem tecidu Fabi kalimatin tayyiba. Кандай болгон чакта дагы туугандар, урматтуу эне эже карындаштар, пайгамбарыбыздын буйругу садака бергилип, садака берип тургула деп атат. Садака берген бул жаман өлүмдөн куткарат. Эртеге кыямат күнү пайгамбарыбыз айткан зиллул муъмин яуман кыяма садакату. Кыямат күнү момундун эркек болсун, аял болсун, көлөкөсү анын садакасы болот. Канча садака берсеңиз, ошого жараша көлөкөсүндө болосуз. Бирок садака бергенде ихластуулук болсун. Садака бергенде ниет түз болсун. Садака бергенде кандай ниет түз болсун? Өзүңүздү тазалоо болсун. Башкалардын кажетин бүтүрүп атам, бечаралардын курсагын тойгозуп атам, кийимин кийгизип атам, дары дармегин берип атам, дагы кандай бир мечиттин салымын кошуп атам, башка нерсе болсун. Урматтуу эне эже карындаштар, ал садаканын негизги максаты эмес. Kur'an'da Allah Teala buyruk bergen. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a. Emne de buyruk bergen. Uğu alınız. Hud min amvalihim sadaka tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen alardan mal mülkünün sadaka algın. Alardı tazalay turgan deydi. Manisi ne? Alımdarız fukaha aytışat mınday deydi. Sadakadan negizgi maksat tazalanуу eken. Qaysı ayal sadaka berse al tazalanat. Günөөдөн tazalanat. Jamandыкtan tazalanat. Жүрөгү tazalanat. Kanı tazalanat. Oy pikiri tazalanat. Mal mülkü tazalanat. Dini tazalanat. Dünyası tazalanat. Ahireti tazalanat. Tazalanуу. Tutahhiruhum bu sadaka sizi tazalaydı eken. Albatta başka biröөнүн кажети да бүтөт. Бирок ал негизги максат эмес. Негизги максат tazalanуу. Негизги максат демек зекетти бергендер дагы,
садақаны бергендер дағы біліп қойсын. Мен башқа біреудің қажетін бітірем деп мақтанбасын. Вала тузакки анфусакум. Пайғамбарымыз айтқан, вала тузакку анфусакум. Сіздер өзіңізді өлі ақтай бербегілі. Көйлі мақтанып қиынсыны өлі, өзіңізді даңқтай бербегілі деп пайғамбарымызға Алла Құранда ескерту беріп қойған бұны. Ошондуктан алхамдулилля биздин садака берсек, өзүбүз тазалануу үчүн ушу максат экен. Ким тазалыкты кааласа, руханий тазалыкты, жисманий тазалыкты, дини тазалыкты ким кааласа, анда садака берсин. Экинчи албетте ушунун сообу дагы текке кетпейт. Сообу берилип турат. Анын канча кажетін бүтүргөн болсок, Алла субхана ва таала берет. Мен сиздерге бир хадис айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким бу дүйнөдө бирөөгө бир кийим кийгизсе, Аллага бейиштин жашыл чырайлуу кийимин кийгизет деген. Кимде ким кайсы бир мусулман бирөөгө суу берсе, Алла рахимул махтум, мөөрлөнгөн, эч ким ачпаган ушундай түбөлүктүү чаңгасын кетире турган сууларды берет деген. Bir Müslümanın kajetini bitiriyor, Allah'ın dünya ahirette kajetini bitirir деген. Müslümanın yüreğine kuvanç salu, afzal min ibadeti sakaleyn, cin menen insanların bardığın ibadetinden artık деген. Qanday bolgon çakta dagı sadakanın soğuğu öte çoğ. Ertege kıyamat günü amaldar biri menen tartışıp sıymıktanışat eken. Men degende sadaka aytat eken. Ve tekulu sadaka ana afzaluhum. Ең амалдардың абзели менмін дейді екен. Бұл дүниеден өткендер қайра қайтып келбейді еш қачан. Бирок алар аттин кылат екен, арман кылат екен, Алладан тилейт екен. Я Алла, бұл дүниеге бір қайтарсаң, жакшы амал кылып келейин дейт да. Ошо жакшы амалдардын садакасын айткан. Бір қайтарсаң, садака кылып келейин дейт экен. Намаз окуп келейин дебейт экен, ораза тутуп келейин дебейт экен, садака берип анан келейинчи дейт экен да. Мунун маанисинде аалымдар айтышат. Тияқта өлгөн кишилер тияққа баргандан кийин садаканы соогун көргөн да, ошон үчүн садаканы эңсеп атышат. Ошон үчүн садаканы эңсеп атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Хассину амвалакум биз-закат." Мал мүлкүңөрдүчү коргоп калгыла, сактап калгыла, чепке киргизип калгыла. Эмне менен? Зекет берүү менен. Зекетиңиз берсеңиз 40тан берин, 39'u сак болуп калат экен. Тазаланып калат экен, береке өсү келет экен. Алланын өкүмүн аткарганыңыз үчүн даражаңыз бийик болот. Ва дау амрадакум бис-садака. Ооруларыңарды дарылагыла садака берип. Аллаху акбар. Аллаху акбару кабира. Алхамдулиллахи касира. Ва субханаллахи букрата ва асила. Эмне деген керемет сөздөр, туугандар. Не деп атат? Садака берип, ооруларыңарды дарылагыла деп атат. Садака берип, кан чыгарып, кол ачыкты кылып, ким ооруп аткан болсо, мына ошого дарылагыла dedi. Андан кийин айтат: "Вастaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru." Бале кырсыктардын, толкундарын күтүп алгыла, эмне менен? Дуа менен. Тадарру жалдырап жалбыроо менен. Демек ушундай сыноолор, балелер, кыйынчылыктар келерден алдын эле дуа кылып, андан кийин тадарру жалдырап жалбырап Алла Тааладан сурап ибадат кыла турган мен күтүп алла деген. Дуанын пайдасы ушул. Түшкөн балени дагы кетирет, келелегин дагы кайтарат. Ошон үчүн иншалла садакага көп аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз ант ичип айткан: "Саласун уqsimu алейхинна ва ухаддисукум хадисан фахфадуху." Үч нерсеге мен ант ичип айтам деген. Ант. Пайгамбарыбыз касам ичип айтып атат. Силерге айтып берем азыр. Ошону жаттап алгыла, эсиңерден чыгарып алгыла. Өлгөнгө чейин биздин эсибизден чыкпаш керек экен. Биринчиси эмне? Пайгамбарыбыз айтат: "Ма нақаса малу абдин. Ма нақаса малу абдин мин садака." Садака бергенде мусулман адамдын малы эч качан азайбайт дейт. Мен буга касам ичип айтам дейт. Садака бергенде азайбайт дейт. "Ва мазлулима абдун мазламатан фасабара алейха илля задахуллаху иззан." Кайсы бендеге зулумдук болсо, ал сабырдуулук кылса, Алла сөз авторитетин көтөрөт деген. Алла Таала авторитетин артат, көбөйтөт, кошот деген. Анын иззатын кошот, авирин кошот. Алла субхана ва таала кимге зулумдук болсо, зулумдук болдубу? Сабыр кылыңыз. Зулумдук болдубу сизге? Бул дүйнө ушундай. Сабыр кылыңыз. Пайгамбарларга да зулумдук болгон.
сахабаларга дагы, алымдарга дагы, менмин деген чоң адамдарга, менмин эркекке дагы өзүнчө, аялдарга да өзүнчө бир зулумдук болсо, кыжалат болбоңуз. Кыжалат болбоңуз, урматтуу эне же карындаштар. Сабыр кылыңыздар. Алла Таала сөзсүз, ант. Бул пайгамбарыбыз касам ичип айтып атат. Алла иззатыңызды көбөйтөт дейт. Алла. Ва ма фатаха абдун. Кайсы бенде бирөөдөн суроо эшигин ача турган болсо, Аллага жакырчылык эшигин ачып коет экен. Бул үчүнчүсү болчу. Ошондуктан Алладан гана сурайлы. Бенделерден эмес, Алладан гана сурайлы.